Бул негизи трансформатор, Tesla трансформаторы. Бирок биз орус окумуштуусу, совет окумуштуусу Броуин схемасы боюнча жазганбыз. Магниттик талааны жасоочу бул шайман абадагы иондордун жардамы менен учкундарды жаратат. Аны Назик Исаева менен Бекзат Бакыт уулу 5 айдын ичинде жасашкан. Болгону 10 класстын окуучулары жөнөкөй тетиктерден лампаларды күйгүзүү менен түрдүү кооздуктарды жаратат. Обычный лампа накалывания, жакын кылганда мындай искралар чыгат. Илимге кызыккан кыздардын катарында Маржан Жээнбекова да бар. 10 класстын окуучусу абаны тазалоочу шайманды бир күндө жасаган. Так илимге кызыкканына бир гана жыл болгон Маржан ойлоп табууларына жарактан чыккан жабдыктарды колдонот. Жаш илимпоздун ошол оңдуу тетиктерден жасаган бүгүнкү эмгеги айлана чөйрөдү тазалоого жардам берет. То есть получается тут Бул Arduino'дун жардамы менен иштейт. Чаңдын сенсору бөлмөдөгү абанын сапаты боюнча сигнал берет. Эгер ал 90го жетсе иштебей калат, анткени ал жакшы аба менен эсептелет. Эгер 90 градустан ашкан болсо, бул жарык сары түскө айланат. Андан кийин шамалдаткыч иштей баштайт. Заманбап турак-жай, радиотехника, электроника Алтургай космостун калыбы. Мындай өзгөчө жабдыктардын баарын окуучу кыздар ойлоп табышкан. Так илимге кызыгып, өз чыгармачылыгы менен жаңыча нерселерди жараткан окуучулар STEM багыты боюнча билим алышат. Аларга атайын адистер илим, технология, инженерия, искусство жана математика тармагында кошумча билим берип, жөндөмдөрүн ойлоп табуучулук менен бышыктайт. Кыргызстанда биз акыркы 2020-жылдан бери ушул долбоорду ишке ашырып келе жатабыз. 3-жыл кетип баратат бул долбоордун. Ушул долбоордун алкагында биз 600дөн ашык STEM багытындагы тренер кыздарды даярдап чыктык. STEM багытындагы дегенде биздин кыздар мектептерде өздөрү теңдүү, өздөрү менен ошол эле мектепте окуган кыздар балдарга химия, физика боюнча мастер-класстарды өтүшөт, келечекте кесиптер боюнча сабактарды өтүшөт, тренингтерди өтүшөт. Балдарды ошол STEM багытына кызыктырууга иш-чараларды өткөрүп келе жатышат. STEM багытынын өлкөгө келгенине аз гана болгонуна карабастан ага кызыккан кыздардын саны арбын. Анткени дүйнөлүк эмгек рыногунда башка адистерге караганда STEM адистерине суроо талап 76%га жогору. Аны өздөштүргөн балдардын изилдөгөндүмө өрчүп алган билимин практикада да колдоно алат. Техникалык багытта билим алгандар келечекте айлык акысы жогорку жумуштарда иштей алышат. Же болбосо азыр баары цифровизация заманы болгондон кийин, баары интернет, телефон, техникага байланыштуу болгондон кийин ошол билимди алган адамдар кийин келечекте жакшы мыкты кесиптин ээси болуп, орусча айтканда востребованный специалист болот да. Ошондуктан биз кыздарды азыр ошол кызыктыруу максатында ошол долбоорду ишке ашырып жатабыз. Анан долбоорго катышкан кыздарда азыркы тапта чынында айтсак 100% дебесем дагы 90% техникалык кесиптерге кызыга башташты да. Кыздардын илимге кызыгуусун арттыруу үчүн бир топ иштер аткарылууда. Анын алкагында илимдеги кыздар аталышындагы долбоор башталган. Ага катышкандарга математика, физика, химия, биология жана информатика сабактары боюнча даярдалган модулдар окутулат. Биздин Кыргызстандын кыздары, кыргыздын кыздары десек дагы болот. Мындай дилгир, мындай тез, мындай бир ар бир нерсеге маани берген, ушундай бир туаса акылы менен акылдуу кыздарыбыз бар да биздин. Ошонун ичинде мына кыргыздын кыздарын сыймыктанып жүргөн Асель Сартбаева эжекебизди айтсак болот да. Бүгүнкү күндө дүйнөнү дүңгүрөтүп, ойлоп табуучулугу менен таң калтырып жатат. Демек, биз кийинки Асель Сартбаеваларды чыгарыш үчүн бүгүн баары бирибиздин демилгебиз зарыл болуп турат. STEM багыты боюнча билим берүү көптөгөн өнүккөн өлкөлөрдө колдонулуп келет. Маселен, АКШ, Кытай, Сингапур, Түштүк Корея мамлекеттик программаларды ишке ашырган. Келечекте жогорку технологияларды өнүктүрүүнүн платформасы Кыргызстанда окутула баштаганына 2-3 жыл гана болду. Талайгүл Матова, Урмат Мамбеталиев, 5 канал.